Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, эжелер жана биздин келечек муунун ээлери болгон жаштар. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстан жана дүйнөлүк жаштар күнүн бир күнү өткөрүүгө чечкен. 10 август дүйнөлүк жаштар күнү, 10 ноябрь Кыргызстан жаштар күнү. Ушул даталарды эстеп калсаңар, 10. Атым Азамат Каработоев болот. Биз ушул жерге 700 000 инвестиция тартып, райондогу башка мектептерден өзгөчө ийгилик көргөзө алган силердин мугалим эжекеңер, мектебиңердин бүтүрү Мунара Эркинова эженин мектебине келгенибиз жөн эмес да. Ошол себептен таңдадым. Анан мен өз ошол ачылыш сөзүн биздин Бакай Ата райондук маданият бөлүм башчысы Төлөбаев Мусулманкул Дилебекович агайымга берип койсом. Урматтуу жаштар, урматтуу ушул мектептин администрациясы, эжекесизге бүгүнкү ушул биздин улуу жазуучубуз дүйнөгө белгилүү Чыңгыз агабыздын туулган күнү менен куттуктаймын. Анан кийин ошого удалаш мынакей биздин бүгүн райондо 3 точкада, 3 имаратта жаштардын күнү белгиленип атат. Биз былтыр ушул жаштар күнүн атайын райондук деңгээлде өзүбүздүн Бакай Ата райондук маданият үйүндө өткүзүп элек. Анда биздин жогорку кеңештин депутаты Ушламбек Жакышев, Талас областынын ыйгар укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Эсиркеповналар катышкан. Андан кийин биздин жаштар өзүбүзчө отуруп талкуулап, быйылкы өтө турган жаштар күнүн жерлерде ушул мектептер арасында бир жаштардын бир деңгээлин көтөрөлү деген бир максат койгонбуз. Быйыл эле ачылышын ушул жерде биздин министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров өзү келип, лентасын кести эле. Адан берки ишиңиздерди да талдап көрдүк. Аудан баягы сырткы инвестицияны көбүрөөк тартып, ушул жерде балдар кыздардын окуу тайылым тарбиясына көп жакшы деген шарттарды түзүп берип атасыздар. Бул мынакей баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт, жолдон өтүп баратканда эле заңкайып бир билим уясы болуп атат. Анан кийин ушул бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул жаштарды бир алдыга көтөрүү максатында биздин Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги мына 2 жылдан бери ушул жаштардын бир алдыга койгон ой максаттардын алдыга дагы сүрөө үчүн жакшы материалдык жардамдарды берип атат каржы жагынан. Мына ошонун баардыгын биз жерлерге ушул жаштарга жеткизели деп ушундай 2 жылдан бери биздин жаштар комитети, жаштар палатасы, жаштар уюмдары жумуш жүргүзүп атат. Азыр быйыл Кудайга шүгүр бизде Ак Дөбө азыр биримдик айыл өкмөтү болуп калды. Ал жерде дагы бир өздөрүнүн жаштар комитети бар. Биздин Бакай Ата аймагында дагы бар. Кудай буйруса ушул Күмүштаг айыл аймагы менен Ак Назар айыл аймагы дагы ушул жаштарга кошулат деген үмүт артабыз. Анан бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жаш деген алдыга баягы бир аттанып чыга турган жаштардан болсун. Буларга ал үчүн эмне керек? Ал үчүн албетте окуу тарбия жана жакшы бир алдыга койгон ой максатын алдыга сүрөй турган жакшы биздин жаштарыбыз болсун. Андан кийин мынакей бүгүн дагы Азамат айтып кетти. Уулдун сиздерде жакшы спорттук залга кирип атканда жакшы сөз жазыпсыздар. Уулдун ден соолугу, улуттун ден соолугу, кыздын ден соолугу, кылымдын ден соолугу деп. Мынакей ошол сиздердин ошол жакшы койгон урааныңыздарды кур койбойлу деп мынакей биз сиздерге ушул жаштарыбыздын спикери, биздин дүйнө чемпиону, белбоо боюнча, кыргыз күрөшү боюнча атагы чыккан биздин сыймыктуу уулубуз, мына Бакай Ата айылынын сыймыгы, биз Манас Усеновичти алдыңыздарга алып келдик. Кана кол чаап коюңуздар. Маданият бөлүмүнүн атынан, мемлекеттик администрациянын атынан, бардыгыңыздарга өзүмдүн атынан жаштар күнүн дагы бир белгилөөгө чын ыраазычылыгымды билгизем. Ар дайым ишиңиздерде ийгилик болсун. Биздин ушул
министрликтин атынан жана биздин Бакайдырок маданият бөлүмүнүн атынан бир кичине ыраазычылык бар эле тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биз мына 1 жылдан бери ушул жаратман деген өзүнчө бир коомдук немени көтөрүп чыктык элек. Бул жерде бизде мектеп дүйнөсү, таластыгы, Бакаята дагы биздин маалымат министрлигинин жаштар саясаты бириккен 4 уюмдун жылдын мыкты жаратман мүдүрү деген наамга сиздердин башчыңыздар Эркинова Мунара. Уруксат болсо мен тапшырып коеюн. Анан кийин чака мынакей бүт эмблемалар түшүрүлгөн жакшы бир чаканда белегибиз бар. Ушуну тапшырып коелу. Рахмат. Анан кийин урматтуу жаштар, урматтуу коллектив, ар дайым ушуга биздин алдыдагы планшет, көптөгөн чоң деген жаштарга бериле турган приздерибиз дагы бар. Аны мына азыр өз кезегинде Азамат өзү бул жерден сиздер менен кызыктуу оюндарын, кызыктуу бир иш-чараларды жүргүзөт дагы, анан кийин сиздерге тапшырып берет. Бардыгыңыздарга жакшылык, ар дайым жаштар жаратман болуңуздар, жаштар алдыга. Биздин жаштар бизди көтөрөт. Рахмат.